Эми ушундай кооз жерде Стамбул жөнүндө бир канча кызык нерсе айтып берейин. Өзү Стамбулду түрктөр 1452-жылы басып алган. Ага чейин Стамбул христиандардын, европейсктердин эң чоң, эң өнүккөн, эң бай шаары болуп турган. 1000 жыл бою ошентип турган, 1000ден дагы көбүрөөк жыл болгон. Христиандар үчүн бул өтө маанилүү бир жер. Азыр деле алар тарттырып койгондугу үчүн мындай көңүлдөрү бир аз ачышып турат. Биринчи болуп бул шаарды Римдин императору Константин деген император куруп баштагандыгы үчүн христиандар бул жерде ошол миңдеген жыл бою Константинополис деп жүрүшкөн. Полис деген грек тилинде шаар деген маанайга келет, ошондо Константиндин шаары деген маанайга. Стамбул деп бул шаар 1930-жылы жыл аталды. Ататүрк ошол жылы шаардын атын Стамбул деп өзгөрткөн. Ага чейин түрктөр дагы бул шаарды Константиния дешет. Константиния деген арабчадан Константиндин жери деп которулат. Бир убактарда Жаңы Рим деп аталган экен, Царьград деп аталган экен. 300-жылдары курулуп баштайт шаар. Кийин ошол жылдарда бул жерде Рим империясы башкарып турган. Рим империясы чоңоюп барып экиге бөлүнөт дагы. Батыш анан чыгыш Рим империясы болот. Батыш Рим империясы тез эле кулап жок болот. Чыгыш империя, Рим империясы Византия деп аталган. 1000 жыл бою ушул жерде жүргөн. Ушул жер Константинополис алардын баш калаасы болуп турган. Бир убактарда дүйнөнүн дагы эң чоң шаары болгон бул жер. Ошончолук өнүккөн, ошончолук мындай кооз бир жер болгондугу үчүн башка ал учурларда эми элдер бири-биринин жерлерин тез эле басып ала берчү эле. Бул жерди дагы арабтар басып алганга аракет кылган, болгар, македондор да басып алганга аракет кылган экен. Акырында түрктөр келип алып алат. Ошол учурларда Византия өтө алсыз болгон учурлар болот. Византия кулайын деп эле ушу Стамбулдун эле тегерегинде калган бир империя болот. Ошондон түрктөр келип бул жерди басып алат. Бул жерди түрктөр басып алгандан кийин бул жерде жашаган христиандар Европага карап качып баштайт. Византия ошол учурдагы эң чоң империя болгондугу үчүн дүйнөдөгү бул жерде маданият, билим дагы өтө өнүккөн болот. Анан бул жерден качкан айрыкча билимдүү адамдар ошондо азыркы Флоренцияга барат. Флоренция ал учурда өзүнчө бир мамлекет эле, Италия бир канча мамлекетке бөлүнүп турган. Ошо Флоренциянын башында Медичи деген бир олигарх үй биле турган болот. Алар бай, бийликти кармап турган адамдар, бирок билимге, искусствого өтө жардам берген, колдоо көрсөткөн адамдар болот. Бул жактан барган билимдүү адамдарды дагы өздөрүнүн колдоосуна алып, алар университеттерде сабак берип баштайт, элди агартып баштайт. Ошолордун түрткүсү менен, могул жерден Стамбулдан барган ошо билимдүү адамдардын түрткүсү менен, Византиянын эң билимдүү адамдарынын түрткүсү менен Европада Ренессанс деген доор башталат. Ренессанс жөнүндө билбесеңер, сөзсүз Ренессанс эмне деп Google'дан издеп окуп көргүлө. Бул азыркы Европанын эң фундаментин түзгөн баалуулуктардын башталган жери. Ошо Ренессанстан кийин Европа өнүгүп баштайт. Себеби Ренессанска чейин адам анчалык эле бааланбайт эле, ар бир адам өзүнчө бааланбайт эле. Ренессанс учурунда гуманизм деген түшүнүк пайда болот дагы. Адам эң маанилүү бул дүйнөдө, бул жашоодо. Адамдын тегерегинде бардык нерсе ошол адам үчүн жасалыш керек деген түшүнүк, жаңы түшүнүк пайда болот. Ошондон кийин анан Леонардо да Винчи баштаган абдан чоң сүрөтчүлөр, искусство адамдары пайда болот, билим өнүгүп кетет. Ошентип анан Европа башка өлкөлөргө, башка маданияттарга караганда Европа өсүп кетет.